Bir китепте окуп калдым эле, бирөө болгон окуяны жазат да. Менин карындашым келип калды дагы, бир 5000 акча сурап кал дейт. Эми өздөрүнүн ошол акчаларынан. Анан үйдө менде ал жок дейт. Анан макул мен сага кечинде жеткирип берем деп айттым дейт. Бирок менде жок. Эми кайдан таап берсем экен, эми карындашым сурап атса, кандай болуп калды? Жок дегенге да уялып калдым. Бирок жардам кылып таап берейин. Карыз болсо да кийин төлөп коебуз деп, ошентип акырын карызды издеп баштаганда бирөө чалып калыптыр да. Менде ушундай бир баягы жумушум бар эле. Ошону кандай кылсам болот, кандай сатсам болот? Көптөн бери туруп калды дегенде бул киши өзү жакшы бир кеңешин берип коюптур да. Мына бул жерге барасың, тигиндей кыласың, мындай кыласың деп айтып койдум дейт. Кечинде эле дейт, эми акча таап карындашыма берем деп атсам эле дейт, ошол киши мага бир 10 миңди берип ийиптир дейт да. Мындай ыраазычылык катары эле жардам бергени. Көрсө ал киши көптөн бери жаткан жанагы товарлары дагы өтүп кетиптир. Мындайча айтканда ашыкча дагы товарын сатып жанагы адамдарга ошондон жакшы бир пайда көргөндүгүнөн бул баягы ыраазычылык катары мага 10 миң берип коюп атат дейт да. Баягы бул деле айтып атат, ошол карындашыма жардам берейин деген жакшы ниетиме Алла Таала ошондой жардам берди окшойт деп, анан ошону мен бердим дейт да.